Баарыңарга салам достор. Бишкек асыл тукум тоокторуна кош келиңиздер. 1 апрель 2026-жыл. Сіздер көрүп турган жөжөлөр 26-27 мартта чыккан. Таласка кетет. 10 күн карап бериңизчи байке деп көрүүчүм алган. Şu Таласка жеткенче кыйналып калбасын дегенден 10 күн карап берип атам. 10 күн 5-6-ларында кетет апрелдин. Жанагы жөжө багы боюнча эле кыскача кошумчада адетинде суу коем болду. Жем, дегене жем салгыч. Анан күндүз болсо монда күн жакшы болгондо чыгарып коем. Эшиктерин ачып мондай сетка менен жаап коем болду. А кечкисин бул сетка алынат да, могу эшиктер жабылат. Могу лампочка күйүп турат. Болду. Анан 10-күндөрү жана инкубация маалында текшерем да уруктанган жокпу. Уруктанбай калган жумурткаларды майдалап туруп бышырам сууга. Анан майдалап туруп буларга күнүгө санына жараша берип турам да. Мына канаттары чыгып калды. Бир 4-5 күндөн кийин жарап калат алыс жолго. Анагы ласота деген вакцинаны мурдуна тагынып койсомбу деген мурдуна көзүнөчү. Бирот эле. Баягыда 150 сомдон да атпадым эле, ошондо байке мен алам дегенден сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Анан дагы карап берем деген үстүнө да кошумча акча берген. Байке үстүнө кошуп берейин, карап бериңиз анда дегенден макул. Анан ошо менен 10 күндүк жөжөлөр болуп калат да ошондо. 5 күндөн кийин 10 күн, 4 күндөн кийин 10 күндүк болот да. Ошол. Анан бул айда Австралорг менен Пушкинскийдин баягы эле салт болуп калгандай жумуртка берүүсү боюнча жыйынтыгын берип коеюн дегем. Экөө тең эле келди го дейм. Болгон австралоргтордуку 5-нен 6-сынан баштап бир тооктукун эсептелбейт да. Бир тоогум өлүп калган, эң чоң тоогум. Азыр эми берки жөжөлөрдү кыскача көрсөтүп, анан тиги австралорг менен пушкинскийлерди көрсөтөм, ошондо айтып берем анан канча жумуртка ар бир парада туулганын. Монда көрсөтүп коеюнчу, мына могу 1-күндөн баштап, чыккан күндөн баштап мондай могунун ичинде болот. Биякта мындай лампочка илип коем үстүнө, анан мондай көрүңөр, ХБ материал. ХБ. Буттары тайгаланбайт да, бутуна туруп кетишет ушундайдан. Буларды болсо тааныйсыңар да. Буларга 4 күндөн кийин эң улууларына 1 ай болот. Калгандарына 20 күн болот да. Азыр 18 күндүк, 28 күндүктөрү да, ушунда 27-28. Могу бурчка кума элеп алып келип берген, могу бурчка төгүп койгом, өздөрү жуунушат ушул жерден, таш-баштарын жешет, жанагы жемдерин ичинде ашказанына езгенге жардам берет да. Тиги суусу, жеми. Анан капуста 1 мешок алгам, анан поляга барып, поля дебедим, бул парк бар жаныбызда, азыр видеосунда кошумча жүктөп коем, чаптап коем да. Чөп алып келип берем буларга. Мондай 1 мешок капуста алам, монда атайын. Жарылып калгандары, кичине эскирип бараткандарын алам. 200 сом алгам ошол 1 мешокто. Мондайлар болот, кичине кабактар эскирип калгандар, ушуларды эле жөжөгө таштап коем. Паркка келгем. Чөпчүлүк берейин жөжөлөрүмө деп. Тоокторго деле. Айын интернеттен карасам, могу өлө пайдалуу чөп дейт. Андай кичинекей
Анда ак гүл менен амандай. Жөжөлөргө тамактарын сиңиргенге буларда витамин көп экен ишилди. Жанагындай. Ооруларына ичтерин жанагы аскардан иштеткенге жакшы экен да могу чөптөр. Антебир бир жерден чалкан таккам аз эле экен анын чоңойсун. Ошо могу жерде көп өстүр. Буну дагы эртерээк жулуп албасаң бат эле кургап кетет да. Былтыр жалаң какым чогултчумун тиги жерден. Күндө эле эми шашпай чогултам да деп жүрсөм бир күнү келип бүт чаап алып кетип калышып атпайбы. Жанагы эмне эле газонокосилка менен. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк болуп атканда бере берейин. Мындай бир пакет. Ал эми жетет. Эртеден кечке анан жешет да азыр саат канча болуп калды? 4-5 болуп калды. Тамактарын сиңиргенге дагы. Булар болсо Пушкин тооктору. Орустардын жаңы пародасы 2007-жылы катталган да, официалдуу түрдө. Тооктор мындай кучкул, короздор мындай агыш келет. Булар дагы эт жумуртка багытындагы тооктор да. Булар эми эт эмес, жумуртка эт багытында экен, кичине австралияларга баары салмактан утулат. Быйыл көрөбүз экен, чоң жумурткаларды салдым. Кандай жөжөлөр чыгат. Бул айдын жыйынтыгы боюнча 8 тоок 170 жумуртка берди март айында. Ошондо 8 тоокко бөлгөндө ар бири 21 жумурткадан берип калды да. Орточо эсеп менен күнүгө 5,5 жумуртка алып аттым. 8 тоок. Бүгүн дагы 3 тутуштур, эми кечке чейин көрөбүз канча антойт. Азыр жумурткасын көрсөтөйүн булардын. 3 жумуртка. Ana чоң жумурткалар. Булар ак эмес, кичине каймактыкындай болуп кетет да өңүч. Азыр эми австралияларга кирем. Булар болсо австралиялар. Австралиялык порода. Булар 209 жумуртка алган бул айда. Бирок 5 мартка чейин 10 болчу булар. Андан кийин бир тоок өлүп калган. Эми анда деле ошол 209ту бөлгөндө 23 жумурткада ар бир тоокко март айында. Орточо эсеппен 6,5 жумурткада күнүгө. Тооктор. Булардын бирок салмагы пушкинскилерден оорураак. Жумурткалар мондай бүгүн 8 тууптур. Көрүңөр, булардын деле арги тооктун өзүнүн кол тамгасында болгон формасы бар да, мисалы үчүн көрүңөр, кайталанбайт. Өңү, жумуртканын формасы. Булардын жанагы отпечаток пальцы сыяктуудай да. Кол тамгады. Бүгүнкү көчө аз эле туушкан, алтын эле. Мына. Көрүңөр, могуну узун ичке. Бул күнүгө ушундай тууйт. Могунун өңү. Бул эң биринчи тууган тооктук могу. Күнүгө ушундай кызгылт тууйт. Формасынан өңүнөн деле көрсөңөр болот. Мен ошол быйылкыга тандайын деп атпаймынбы? Бир өңчөй өңдү кылам деп. Баары деле неметип калдым, эми эмки жылкыга тандайм да. Могу экөө эң ачыгы тууйт, ачыгыраак. Могу төртөөнүкү кичине окшош өңү. Бирок болбой эле могунуку ачыгыраак экен. Мондай. Могуга окшошуп кетет экен. Салмактары дагы ар кандай да. Ошон үчүн бай селекция асыл тукум багып аткандан кийин бунда да жүрөт да эми. Жумурткасы боюнча, жумуртканын салмагы, формасы боюнча дагы. Ошол австралиялыктар 209, пушкинскилер болсо 170. Бирок тооктордун санынан дагы анан тигилерди пушкинскилер байкуш түлөп атат. Жазгы түлөөсү да. Булар болсо эми түлөөгө кирип атат. 1 ай, жарым айдай болуп калды. Ошентсе эле тууп атат. Жакшы, экөө тең жакшы порода экен, мага жакты. Австралиялардан көп эле чыгарайын деген болгону
көөгөңүнө басым кылып койбодумбу? Ошон үчүн алар 50-50 чыгат экен да короз мондай көк болгондочу. Кооктор кара болгондо. Ошон үчүн жарым эле көктөр калды. Каралар бүт сатып ийгем. Эми эмки жылкыга Кудай буйрса ар биринен бир 30-40 кылсам. Ошол кыскача аякы жаңылыктар. Азыр чоңураак неме салгыч алып келбесем. Пушкинскийден мен 3 эле алдым. Булардан болсо уже эле таң атпай 8. Таң атпай эмес эми 12 болду. Жакшы, макул анда. Сак саламатта тургула. Көрүшкөнчө. Бул болсо таблица. Күнүгө канча, могу датасы көрдүңөрбү? Анан могу биринчи таблица бул Пушкинскийдики, экинчи Австро-Лордтурдуку. Мындай эле санаганда мондай саналат. Бирөөсүн алып туруп эле узун кылып койсоң. Могу ылдый жагына сумма 170. Орточо эсеп менен 5,48 да. Эң көп 8'ди берген, эң аз 3'тү 31 күн. Австро-Лордтуку. 209'ту орточо эсеп менен 6,74. Эң көп бергени 9. Эң аз бергени 5, 31 күндө. Бул таблицада мен ошол санап турганым анан анализ жүргүзгөнгө да. Мына бул. Ноябрдан бери жүргүзөм. Австро-Лордтор эң биринчи жумурткасын 29 ноябрда берген. Ушуну кыстарып коем видеого. Жанагы бүгүн март айынын жыйынтыгына.